4-5-6 Bundan başka uyunuz var mı? uyum var. Аткезчиликке каршы күрөшүүнүн алкагында УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында 2023-жылдын 3-февралында Кадамжай районунун аймагындагы коңшу өлкөлөргө товардык материалдык баалуулуктарды мыйзамсыз алып кирүү жана алып чыгуу менен алектенген адамдарга тиешелүү 20 даректе тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын жарандары ЭШН, АНА, ССА жана АТКга тиешелүү даректерге жүргүзүлгөн тинтүү учурунда 4377 телевизор, 3162 уюлдук телефон, 308 куту акциссиз тамеки, 265 дөңгөлөк, 2,5 миң тонна түстүү металл, жез, 11220 АКШ доллары жана 504 миң сом нактылай акча, ошондой эле баасы 1 миллион долларга жакын башка керектүү товарлар алынган. Учурда товардын баасын жана башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.